Төраға менен элчи визанын акчасын талкуулашты. АКШда казак жараны кармалды. Москва катуу дрон чабуулуна кабылды. Трамп Израилди сынга алды. Чикагода AI'дын медиа жана пиардагы ролу талкууланат. Хамис Родригес Өзбекстандын курамасын мактады. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер менен бөлүшөм, биз менен болуңуздар. Саламатсыздар, бүгүн 18-июнь дүйнөдө жана Америкада эмне болуп жатканын айтып берем. Жакын отуруп, видеону аягына чейин көрүңүздөр. 17-июнда Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Марлен Маматалиев Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым толук укуктуу элчиси Лесли Вигерни кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Тараптар эки мамлекет ортосундагы алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча ой бөлүшкөн. Маматалиев жолугушуу маалында АКШга виза берүүнүн шарттары оорлоп кеткенин көтөрүп, Кыргыз Республикасынын жарандарына виза берүүнүн шарттарына тынчтануусун айткан. Айрыкча туристик жана иш сапары менен Америкага келе тургандарга 5, 10, 15 миң доллар өлчөмүндө күрөөнүн көлөмүн кайра карап чыгууну сунуштаган. Элчи Лесли Вигери АКШ Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын айтып, визага киргизилген талаптар мыйзам бузууларды алдын алуу максатында ишке ашканын белгилеген. Ошону менен катар элчи АКШдан ишкерлер Кыргызстанга акча салыш үчүн инвестициялык климатты кантип жакшыртуу зарылдыгына да токтолгон. Ошол эле маалда ал өз сунуш пикирлерин да ортого салган. Эске салсак, Трамптын өкмөтү кыргызстандыктардын туристик визасынын мөөнөтүн кыскартып, ага кошумча ири көлөмдөгү күрөө системасын да ишке киргизген. Бул иш менен турист, студент катары келе турган жарандарга чоң кыйынчылыктар жаралууда. АКШнын иммиграция жана бажы кызматы ICE Казакстандын жараны Иламан Балтакерейдин кармалганын 17-июнда билдирди. Аталган кызматтын X социалдык барагындагы маалыматка караганда, операция 5-июнда федералдык өнөктөш мекемелердин катышуусунда ишке ашкан. ICE'дин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жай айларында эле иммиграциялык сот Иламандын өлкөдөн чыгып кетүүсү боюнча чечимин кабыл алган, бирок ал соттук отурумга да келбей, АКШдан да чыгып кетпей жүрө берген. Мекеменин билдирүүсүндө Элеман Балтакерей учурда ICE'дын абагында кармалып турат. Ага карата сот чечим кабыл алып, депортация болгончо ал камакта жатмакчы. ICE кызматы Элеманга байланыштуу постко президент Трамптын жетекчилигинде биз террорго, ошону менен ага байланышы бар же ыктымал байланышы болуп калышы мүмкүн делген мыйзамсыз мигранттарды аныктап, кармоо иштерин уланта беребиз деп жазган. Азырынча бийлик Элеман Балтакерейге кандай конкреттүү айып коюп жатканын жарыялай элек, анын соттун чечимин тоготпой жүрө бергени оор күнөө катары каралып жатабы же жокпу, ал да азырынча белгисиз. Москва шаарына жанаган Жакавели 18-июнда Украин күчтөрү тарабынан акыркы 3 жылда болуп көрбөгөндөй катуу дрон чабуулуна кабылды. Андан Капотнедеги ири мунай иштетүүчү завод катуу жапа чекти. Тартылган видеодон заводду жардыруудан улам мунай сактоочу резервуардын көп тонналык оор капкагы кантип асманга учканын көрүүгө болот. Чабуул ишкананын кызматкерлери жана ага жакын жашаган тургундар арасында чоң коркунуч пайда кылды. Таң аткычаңды уктаган жокмун. Саат 4-тө башталган, эртең менен 7-ге чейин 180ден ашык дрондор учуп, бири-бирин жарып аткан баардыгын көрүп чыктым. Анткени мен үйүмдүн жанында болчу. 2 жылдан бери ушундай спецоперация жүрүп жаткан болсо, мындай боло элек болчу экен да. Ушунча көп дрондор уча элек экен эле.
Германия официально уже бул операцияга кошулганына байланыштуу дагы эмне болуп кетет, ал белгисиз болуп жатат. Таң аткыча уктаган жокмун. Кадимкидей согуш киносун көргөндөй эле баардыгын көрүп чыктым да. Экендештер, Москвадан Кыргызстанга, Кыргызстандан Москвага билет албай туруңуздар, абал туруктуу эмес. Аэропорттор мурдагы режимде иштебей жатат. Задержка, рейс, отмена болуп калышы мүмкүн. Жалпысынан Украина жаңы үлгүдөгү FP-1 дронунан 200 учурган, аларды Орусиянын Pantsir-1 зениттик коргонуу комплекси атып түшүрүүгө аракет жасаган. Бирок Москва жана ага жакын аймактар катуу жапа чеккенин көрүүгө болот. 4-июнда Орус президенти Владимир Путин журналисттер менен жолугушуусу маалында дрон чабуулдары тууралуу пикирин айткан болчу. Украинского направления и по поводу... Ооба, батыштагы спонсорлор ар кандай үлгүдөгү көп сандаган дрондорду Украинага берип жатат. Тилекке каршы алардын айрымдары биздин аймактарга түшүп жатат. Бирок Орусияда абадан коргонуу системасы бар. Ооба, биз аны жакшыртышыбыз, бекемдешибиз керек. Бирок биздин орус элинин атайын операциянын максаттарын ишке ашырууга патриоттук сезими жана эрки бар. Путин айтып жаткан Украин армиясынын дрондорунун катарында 3000 чакырымга чейин уча алган Фламинго канаттуу ракетасы, 2000 чакырымга жете турган Ан-196 лютый дрону, 1200-2000 чакырымга жете турган Аэропракт А-22 жана Е-300 Enterprise дрондору бар. Мына ушулардын жардамы менен Украина Орусиянын ички аймактарындагы Удмуртия, Алабуга, Салават, Ижевск, Түмөн, Ухта, Орск сыяктуу шаарларга чейин жетүүдө. 2025 жылы Украина Орусияга 23 миңден ашуун жолу чабуул жасаган. Кечээки дрон чабуулунан болсо 16 адам жабыркаган айтылууда. Мындан тышкары садовод соода борбору да зыянга учурады. Москвадагы 4 аэропорттун ишин токтотуп, жүргүнчүлөр 8-10 сааттап учактардын ишинде күтүшкөнү кабарланууда. Украин президенти Владимир Зеленский Telegram каналына Москвага чабуулду комментарийлеп, бул согушту токтото турган мезгил келди. Орусия согушту эртерээк токтотуш үчүн дипломатиялык кадамдарды жасашы зарыл деп жазды. Ал буга чейин дагы Путинге кат жолдоп, согушту токтотуу зарылдыгын сунуштаган. Орусия президенти Зеленский менен жолугуунун зарылдыгын көрбөй жатканын айтып келатат. Ал буга чейин эгер тынчтык келишими түзүлө турган болсо, ага мөөнөтүнөн 2 жыл ашык отуруп койгон. Зеленский кол кое албайт деген эле. АКШ президенти Дональд Трамп дагы эки тарапты элдешүүгө чакырып келатат. Эми жакынкы чыгышка келели. АКШ президенти Дональд Трамп Израилдин Ливандагы аракеттерин сынга алды. Ал Иран менен түзүлгөн келишими тууралуу пикирин билдирип жатып, Израилдин Хезболлага каршы жүргүзүп жаткан операцияларына өзгөчө токтолду. Трамп Израилди мыкты өнөктөш деп атаганы менен анын Ливанда жүргүзүп жаткан аскердик аракеттеринин масштабына катуу нааразы экенин ачыктады. Ошондой эле Трамп Ливан элине терең боорукердик билдирип, бул өлкө бир кезде жакынкы чыгыштагы эң өнүккөн жана бай маданияттардын бири болгонун эске салды. Анын айтымында акыркы ондогон жылдарда Ливандын жарандарынын жашоосу дээрлик тозокко айланып кеткен. Трамп Ливандын мурдагы гүлдөп өнүккөн абалына кайтып келишин каалаарын белгилеп, аймактагы туруктуулук менен тынчтыктын маанилүүлүгүн дагы бир жолу баса көрсөттү. Ошол эле маалда АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон дагы Израилдин премьери Нетаньяху дайымага Иранга согуш ачалы деп айтып келгендигин ортого салды. Биздин учактар асманга көтөрүлүүгө даяр турушат деп мага көп айтчу. Бир ирет биз Израилдин жетекчилиги менен бир күн бою кантип Иранды алсыздантырып, кантип Сауд Арабиясы менен Израилдин мамилесин жакшыртабыз дегенди кечке чейин талкуулаганыбыз эсимде, деди Хиллари Клинтон. Эске сала кетсек, ал Барак Обама президент болуп турганда АКШнын тышкы саясатын башкарган болчу. Ал убакта Кошмо Штаттары Израилдин Иранга согуш ачуусуна каршы болуп, мамилени тескерисинче жакшырткан эле.
20-июнда Кыргыз комьюнити борборунда медиа жана пиар жасалма интеллект доорунда аттуу панелдик талкуу жана интерактивдүү воркшоп уюштурулат. Иш-чаранын демилгечиси Asians in Tech уюму жолугушууда жасалма интеллекттин бизнеске, журналистикага, медиага, коомчулук менен байланышка, контент жаратууга жана жеке брендти өнүктүрүүгө кандай таасирин тийгизип жатканы талкууланат. Ошондой эле иш-чарада Америка жана дүйнө рыногуна чыгууга кызыккан борбор азиялык адистер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр да талкууланат. Иш-чарага Американын Борбор Азия университетинин журналистика факультетинин деканы доктор Айжана Жумалиева, журналист жана Америка жаңылыктары долбоорунун негиздөөчүсү Кубат Оторбаев, 4 миллиондон ашуун аудиториясы бар белгилүү контент жаратуучу жана актер Алан Дүйшеев, Sinora AI компаниясынын негиздөөчүсү Айнура Жунусова, журналист жана телерадио алып баруучу Айнура Аваданова, ошондой эле Көчмөн подкасттын негиздөөчүсү Нургыз Доконова катышат. Мындан тышкары ал жерде Борбор Азиядан дүйнөлүк мүмкүнчүлүктөргө өзүнүңдү таап, чек-арасыз карьера жаса аттуу интерактивдүү иш-чара өтөт. Уюштуруучулардын айтымында бул жыйын креаторлорго, студенттерге, ишкерлерге, журналист, маркетолог жана жасалма интеллект менен иштеген бардык адистерге пайдалуу болмокчу. Иш-чара 20-июнда саат 11-де Чикагодагы Кыргыз комьюнити борборунда башталат. Эми футбол жаңылыктарынан кечээ көптөн күткөн Өзбекстандын курама командасы футбол боюнча дүйнө биринчилигинде алгачкы оюнун Колумбияга каршы ойноду. Эсеп 3-1 менен аяктап коңшулар жеңилүү ызасын тартышты, бирок өзбекстандыктар биринчи жолу өз тарыхында дүйнө чемпионатындагы алгачкы тобун киргизди. Оюндан кийин берген интервьюсунда Колумбиянын атактуу оюнчусу команда капитаны Хамес Родригес Өзбекстандын курамасы физикалык жактан күчтүү оюнчулардан турат экен. Алар эми өзүнө көбүрөөк ишенишсе, келечекте жакшы ийгиликтерге жетишет деп билдирди. Кийинки оюнун өзбектер 23-июнда Португалия менен ойнойт. Роналдонун командасына да бул ирет жеңишке жетүү абдан зарыл, себеби алар биринчи оюнда Конго менен тең чыгып 3 ұпайга суусап турган чагы. Айтмакчы, Франциянын атактуу оюнчуларынын бири Тьер Анри Криштиану биринчи оюн үчүн сынга алып, сен эле жалгыз топ киргизбей, командаңда топ киргизишин ойлошуң керек, Криш, деп ага катуу кайрылды. Ошол учурда Роналдога жан тарткандар португалдар Мессинин айланасына оюнун уюштурган. Аргентиналыктардан айырмаланып, Криштиануга жардам бербей коюшту деген пикирин айтууда. Айтор футболдун айланасында мындай кызуу талаш-тартыштар кызып турган чак, биз сиздерди андай маалыматтар менен кабардар кылып турмакчыбыз. Жаңылыктар соңуна келип жетти. Биздин YouTube'дагы Мурас Медиа Америка жаңылыктары каналыбызга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пикириңиздерди билдириңиздер. Көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.